Эфирде жаңалықтардың кечки толукталган чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 18 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты маалымат коопсуздугун жана жарандардын объективдүү, анык маалыматтарды алуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине анык эмес жалган маалыматтарды таратуу үчүн жоопкерчиликти караган 1093 берене менен толукталды. Башкача айтканда, жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернет тармактарын пайдалануу менен коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын бузууга алып келген анык эмес жалган маалыматтарды таратуу. Эгерде бул аракеттер кылмыш жазасына тартуучу жосундун белгилерин камтыбаса, жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салууга алып келет. Ошондой эле киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жогорудагы берене боюнча укук бузуу жөнүндө протоколдор ички иштер органдары тарабынан түзүлөт. Ал эми соттор аларды карайт. Ак Суу районунда күз-кыш мезгилине карата даярдык иштери бекитилген планга ылайык өз убагында жүрүп жатат. Энергетика министрлигинин билдиришкендей, жыл башынан бери райондун аймагында жалпы 4250 акылдуу эсептегич орнотулду. Негизинен быйыл 10800 акылдуу эсептегич орнотуу пландалган. Калган бөлүгү октябрь айына чейин толук орнотулуп бүтөт. Мындан тышкары район боюнча 175 чакырым электр зымдары жана 49 көмөк чордону техникалык тейлөөдөн, 14 көмөк чордону капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Ошондой эле жыл ичинде 4 жаңы көмөк чордон орнотуу каралса, учурда алардын экөөсү Жергез жана Жыргалаң айылдарында ийгиликтүү орнотулуп ишке берилди. Ошондой эле 3 көмөк чордондо кубаттуулугу жогорулатуу иштери жүргүзүлүүдө. Тоң районунда стратегиялык мааниге ээ болгон 3 коргон суу сактагычы жана Чокмор ата тилкесине жаңы күнүмдүк жөнгө салуу бассейни курулууда. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. 3 коргон суу сактагычы географиялык жактан эң ыңгайлуу жайгашкан. 3 тарабынан тоолор курчалган саздак аймак. Болжолдуу аянты 70 гектарды түзөт. Суу сактагыч жалпы 4114 гектар суат жерди суу менен камсыздайт. Анын ичинде Тоң, Күнчыгыш, Төрткүл жана Мамбетов айыл аймактарынын айдоо жерлери бар. Мындан тышкары 817 гектар жаңы жер өздөштүрүлүп, дагы 2000 гектар жерге сугат суу жеткирүү жакшыртылат. Суу сактагыч 4,3 миллион куб көлөмдөгү суу сактоого жөндөмдүү монолит темир бетондон курулуп жаткан суу берүүчү башына секундуна 17,7 метр куб суу өткөрө алат. Бүгүнкү күнгө карата жалпы курулуштун 85% ийгиликтүү аткарылды. Ысык Көл облусунда калкты жакырчылыктан чыгаруу аракети жигердүү ишке ашууда. Айта кетсек, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилип жаткан 100 000 сом өз жемишин берип жатат. Дуан аймагы боюнча бүгүнкү күндө 2300дөн ашык жаран менен социалдык контракт түзүлгөн. Самара айым 2 жыл мурда социалдык келишим аркылуу уялып, азыр аларды 5 башка жеткирген. Сүт өткөрүп, ал арада сүт азыктарында өз өндүрүп, балдарын таза өнүм менен камсыздоого жетишип жатыптыр. Мурда 4 баласына алып келген жөлөк пулу деле күнүмдүк жашоосуна жетпей калчу экен. Ал эми мамлекеттен берилген бул мүмкүнчүлүк алда канча артыкчылыктуу экен дейт. Ишкерлигин ийгиликтүү алып кеткен үй-бүлө быйыл дагы 200 000 сом жардам алып отурат. Уюбузду быйыл мына 3-чүсүн тууп берди. Биринчисин тууганда сарай салдык, экинчисин тууду, ал дагы эркек. Аныбыз жайлоодо сентябрларда келет буюрса. Эми могу жакын арада эле бизге кайра 5% ошо дагы өкмөт тарабыбыздан 200 000 бизге жардам катары 5% кредит берди. Ал акчабызга 185 000ге сүттү дагы музоолуу уялдык. Бизге бир топ эле жардам болуп келип атат. Балдарыбыз сүт ичип атат, айран ичип атат. Андан тышкары сүтүбүздү төгүп атабыз. Бул ошо биздин жакырчылыктан чыгуубузга чоң мүмкүнчүлүк болду. Кечке эле пособие албай, өзүбүз дагы иштегенди үйрөнүп атабыз. Анан эми ушул 200 000 алгандан кийин биз сүтү менен төгүп турабыз, кредитин деп атканбыз, деп атабыз буюрса. Анан эми ошону
суранат элек сүтүбүздү кымбатыраак кылып алып берип койсо деген суранычым бар эле. Ал арада жарандарды жакырчылыктан чыгаруу багытында жумуш менен камсыздоо, кесипке багыт берүүөңдүү бир катар аракеттер көрүлүп жатканы белгиленди. Жыл башынан бери 2800дөн ашык жаран жумуш издеп кайрылса, ушул тапта анын 69%, тагыраагы 600дөн ашыгы иш менен камсыз болду. Мурун жумуш орундар жок болсо, азыркы күндө жана жаңы ачылган ишканалардын эсебинен көптөгөн жумуш орундар түзүлүп атат. Азыр бизде ошол 10 миң сомдон 50 миң сомго чейинки эмгек жана вакансиялар бар, бош орундар сунушталып атат. 5-6 жылдан бери пособияга көнүп калган адамдар азыр өздөрү таң калып атат, иштесе болот экен. Ушул 30-40 миң сомго чейин акча таап атабыз. Ушул рахмат 100 миң сом бергенге. Биздин көзүбүз ачылды деп алды, ошол миллион сомго чейин болуп калды да тапкан кирешелери. Белгилей кетсек, Дуанда бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 2327 үй бүлөгө жардам берилди. Долбоор башталганга чейин үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алгандардын көрсөткүчү облус боюнча 5966 үй бүлөгө жетсе, азыр ал кыйла азайып 3147 түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Ал эми Балыкчы шаарында социалдык контракт программасынын алкагында 11 аз камсыз болгон үй бүлөгө 150 миң сомдук сертификаттар тапшырылды. Эми тандалган жарандал мал чарбачылыгы, соода сатык, тикмечилик, такси кызмат көрсөтүү жана пластик эшик терезе чыгаруучу өндүрүш багытында ишкердик жүргүзүшөт. Бүгүн Балыкчы шаарында аз камсыз болгон 11 үй бүлө өз бизнесин баштоо үчүн мамлекеттен 150 миң сом алышты. Кайтарымсыз көмөк алгандар тикмечилик, мал чарбачылыгы, өңдүү кичи өндүрүш багытында ишкердик кылышат. Ушу бизнес план биз эми соцзащитадан ушундай айтышып, бизнес план баштайлы деп мал алып, бул 150 миңге. Ушугуттан туруп кетели ушу менен деп неметкенбиз. Мал менен жолдошум негизи ошо бизнес план малга жазганбыз да, биз мал алып, анан ушу малды көбөйтүп кетели деп атабыз да. Социалдык келишим долбоору Кыргызстандын аймагында жайылтылып, бүгүнкү күндө улантылууда. Долбоордун катышуучулары аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алгандар болушу керек. Жакшы иштесеңер, биз дайыш колдойбуз да сиздерди. Ушу малый бизнес өссүн деп оокатыңар жасап кетсеңер бизге эле жакшы да. Жөн эле акчаны бербей, ушу үйрөткөнүңөр жакшы болот да. Анткени сөз бар го, дай человеку рыбу, он будет сыт один день, научи его, как ловить рыбу, он будет сыт всегда. Да? Очень желаю вам успехов в начинаниях ваших, ушу баштаган жумуштан иштеп кетсин, буюрса баары жакшы болсун. Маалыматка ылайык, быйыл Балыкчы шаарында социалдык контракт боюнча жалпы 36 квота каралган. Анын алкагында 15 жарандан арыз келип түшүп, алардын ичинен комиссия тарабынан 11 үй бүлө тандалып алынган. Буга чейин бул 2022 жылдан бери келатат. Башында Балыкчы шаарында 50 аз камсыз үй бүлөлөр 100 миңден алып, бизнес планын ийгиликтүү ашырышып, азыр жакшы уже бизнес планын доходтору жакшы табылып келатышат. Андан кийин 2023 жылы 45 үй бүлө, андан кийин 55 үй бүлө, 24 жылы 55 үй бүлөгө берилип, азыр бизнес пландарын жакшы ишке ашырып келат бизнестер. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык келишим долбоорунун алкагында жөлөк пул алуучулар 4 жылдан бери кайтарымсыз каражат алышууда. Алардын тизмеси атайын түзүлгөн комиссия тарабынан такталат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан. Өлкө боюнча өрткө каршы иш-чаралар уланууда. Учурда Ысык Көл облусундагы билим берүү мекемелеринде өрт коопсуздугу боюнча текшерүү жүрүүдө. Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы университеттин 2 окуу корпусунун өрткө каршы даярдыгы текшерилип, жыйынтыгында өрттү өчүрүүчү шаймандары толук эместигине байланыштуу эскертүү берилди. Быйыл жыл башынан бери өлкө боюнча 1627 өрт кырсыгы катталган. Ал эми Ысык Көл облусунда 188 өрт катталып, кесепетинен 3 адам каза болуп, 3 адам денесинен ар кандай жаракат алган. Жалпысынан 4 миллионго жакын чыгым келтирилген. Тилсиз жоо көпчүлүк учурда коопсуздук сакталбагандыктан улам келип чыгууда. Буга карата Ысык Көл облусунда билим берүү мекемелеринде өрт коопсуздугу боюнча текшерүү жүрүүдө. Бүгүн Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин 2 окуу корпусу текшерилип, өрт коопсуздугу боюнча керектүү шаймандар жок. Жарандык коргонуу боюнча билдирмелер талапка жооп бербестиги аныкталды.
Ештеңе толукталган эмес. Электропроводкалар ачык, оголенный. Муну окуу жайдын мугалимдери учурдагы жайкы эс алууга байланыштуу окуу класстары оңдоп түзөөдөн өтүп жаткандыгы менен түшүндүрүштү. Айтымдарында жаңы окуу жылына чейин бардык кемчиликтер толукталып, коопсуздук боюнча керектүү шаймандар, өрт өчүрүүчү каражаттар жаңыртыларын убадалашты. Өрт коопсуздугу боюнча бизде бардык шиттер, өрт өчүрүүчү огнетушитель деп коебуз, анын баары менен жабдылган. Ар бир этажда өзүнүн ошол аянтына тиешелүү бардык жабдуулар коюлган. Кээ бир азыр мына сиздер көрүп кеткен кээ бир этаждарда ремонт жана оңдоп түзөө иштери жүрүп атканына байланыштуу алар убактылуу чечилип коюлган. Анын баары окуу 1 сентябрда окуу башталганча анын баары кайра ордуна коюлат. Буга чейин мындай текшерүүлөр алдын ала пландалгандыктан барган мекемелер өрткө каршы шаймандарын даярдап турушар эле. Эми болсо облустагы бардык мекемелер эч эскертүүсү жок эле текшерилет. Бул учурда өрт өчүрүү каражаттарын эмес, тийиштүү кызматкерди дагы иш ордунан табуу кыйынчылык жаратат. Кемчиликтер өрт өчүрүүчү суу крандары, гидранттар жана ошондой эле өрт өчүрүүчү биринчи керектелүүчү шаймандар, автоматтык өрт кабарлоочу системалар дагы коюлган эмес. Ошонун жыйынтыгы боюнча эскертме жазуу берилет. 30 күндүк аралыкта эскертмени талаптарга ылайык жооп бериш керек. Аткарылбаган маселе боюнча айып пулдар каралган. 143 берене негизинде 23 000 сом айып пул салынат. Аткарылбаган ченемдерге жана талаптарга, өрт коопсуздугун сактоо боюнча жана алдын алуу иштери боюнча. Университеттин кошумча эшиктерине жазылган жазуулар туура эмес жазылып, кирүү чыгуу белгилери көрсөтүлбөптүр. Өрт өчүрүүчү каражаттардын жетишсиздиги, жарандык коргонуу боюнча маалыматтар эскирип көрүнбөй калган. Мындан улам окуу жайга эскертүү берилди. 30 күндүн ичинде кемчиликтер жоюлбаса, 23 000 сом айып пул салынат. Ушундай эле текшерүү иштери Жети Өгүз районунда дагы улантылды. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, ысык-көл жаңылыктары, Каракол шаары. Ал эми быйыл Каракол шаарында 25 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Анын 7 чакырымына жакын учурда иштер башталган. Бул иш аракеттер шаар тургундары жана меймандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Азыркы учурда жолдорду четин кеңейтүү иштери жүрүп, кашаларды жана бактарды алып салуу жүргүзүлүүдө. Каракол шаарында жол чарба башкармалыгы тарабынан Масалиев, Иса Ахунбаев, Торгоев жана Уделов көчөлөрүн асфальттоо жана тротуарларды орнотуу иштери активдүү жүрүп жатат. Бул долбоор шаар тургундары жана келген меймандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Азыркы учурда жолдордун четин кеңейтүү, кашаларды жана бактарды алуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Жолдордун сапаты туризм тармагында маанилүү роль ойнойт. Андыктан бул долбоор шаардын аброюна да оң таасир көрсөтөт. Бул ошо Масалиев көчөсү боюнча айтайын, азыр бул жерде кандай иштер жүрүп атат азыр. Азыр болсо биз кеңейтүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кеңейтип ошол чектен чыгып кеткен кашалар болобу, бактар болобу, ошолордун баарын алдырып атабыз азыркы күндө. Бул боюнча мындалда биз ошо иш ошол 1-2-3 жылга биз план түздүк. Ошо быйылкыга биз 25 километр деп түзгөнбүз. Ошонун азыр 7 километри иштеп баштадык. Калгандары болсо пландалып, азыр проекттери бүтүп, эгерде ушул акча каражат чечиле турган болсо, ошо быйыл башталат. Ошондо быйыл 25 километр да, анан эмки 26-жылга дагы ушу 25 километр пландап турабыз. Ошондо биз ушу 1-2-3 жылдын ичинде биз жана маанилүү болгон жолдордун баарын эске алып бүтүрө турган болсок, биз шаарыбыздын борбордук бөлүгүндөгү бир 80-90% бүткөнгө биз болот да. Чектен ашып кеттиби, биз ошону алып атабыз. Биз ошого деле алганга деле даярбыз, анткени аябай кубанычтабыз. Жолубуз жакшы болсо, мындан да көп туристтер келет. Каракол шаары туризм өнүгүп атпайбы азыр Каракол шаарында, жалпы эле Кыргызстанда. Анан жолубуз жаркырап калса, баарыбызга эле жакшы болот го деп ойлойм. Иштетип атабыз, биз азыр жылып аткан убакта деле мына корого киргизип алып, дүкөнүбүздү иштетип атабыз. Иш жылып атат. Масалиев көчөсүнүн тургундары жаңы жолдун салынышына кубаныч менен карашып, бирок кээ бир көйгөйлөргө наразычылыктарын билдиришүүдө. Алардын айтымында үйлөрдү кызыл чийинден ашып кеткен деп, жолду үйдүн түйүнөн салуу пландалып жатыптыр. Жол салынып атат.
ыраазыбыз. Бар тиги ширина зеленый зона эки жагынан тротуар кенен болгондо баарына макулбуз. Бирок салынып аткан учурда осевой линияны эски жолдун ортосунан ито ошо ортосунан да эмес азыр эме кыдырып барасыңарбы тетиндеги кишилер кетип калат, ошонун тушунда центрдан ары жылып кеткен. Бул жерде ортосуна келет да ылдый жакка барганда кайра биягына оң жагына жылып кеткен. Эми азыр эме болуп атат да вопрос. Ар жагына тигине салынып турган үйлөргө уже там метр полтора калып атат. 1,5 метрдей калып атат. Биякты жакта болсо мына тиги красный линия мына тиги столб турбайбы? Бетонный. Ошо бетонный столбтон ары 2 метр место жетет. До конца албай деле койсо болот. Аны алдырабы, алдырбайбы это мамлекеттин иши. Но именно биякта да кенен место калмак, тиги жакта да баягы эме такыр кысмак эмес да. Жергиликтүү тургундар жолду тегиз эки тарапка тең бирдей бөлүштүрүү сунушун айтышууда. Салганбыз биздин үй деген чуңкурда турат. Анан эми бизди жылгылап үйдүн түбүнө чейин топурак төгөбүз дейт. Анан биздин үй деген такыр чуңкурда калып калбайбы, фундаменти да көрүнбөй. Анан түнү тротуар болот дейт. Ошо туура эмес эми. Бияктын баары 4 метрден чыгып алыптыр. Аларды жылдырбайт дагы биз жакка эле басым жасап атат. Башында келип чогулуш болуп айтылган. Оякта 4 метр жыласыңар деп. Анан ал план өзгөрүлүп калып атпайбы? Кандайча өзгөрүлүп, эмне болуп калып түшүнбөй атабыз. Быйыл Каракол шаарында 25 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Анын 7 чакырымына учурдагы иштер башталган. Жол чарба башкармалыгынын карамагында 200 чакырым жол бар. Алардын 80 чакырымы асфальтталып пайдаланууга берилген. Бул эми Масалиев көчөсү 2 километр. Транспорт министрлигине караштуу, бирок биздин жол башкармалыгы жасап атат. Бул жерде көйгөйлөр бар экен. Мына кызыл сызыктан чыгып кеткен биздин жарандарыбыз бар экен. Биз багы жумушту токтотпош үчүн бул жолдун багы осисинен алып туруп, ортосунан бул жана ошо тиешелүү баягы кызыл сызыктан чыгып кеткен жарандарыбыздын жолдун оң тарабында, сол тарабында бузуп, азыр мага айтып атышат, ошондо жол батат деп. Тротуар да батат, жол да батат деп атат да. Ошондуктан биз азыр бүт үйлөрүнө чейин кирбестен эле азыр ошол багыт менен кетели деп атабыз. Жолдордун курулушу жана жаңыланышы Каракол шаарынын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Шаардыктар жана меймандар үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүшү шаарды келечекте дагы өнүктүрүүгө түрткү берет. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Ысыкөл жаңылыктары. Жайкы эс алуу бул жылдын өзгөчө жана көңүлдүү убагы. Бирок мындай эркин убакытты туура пайдалана албай, зеригип же пайдасыз өткөрүп алган учурлар болот. Ата-энеси бар толук үй бүлөнүн балдары үчүн эс алуу маселеси жаратпашы мүмкүн. Ошол эле учурда аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары, ата-энеси жок жеткинчектер жайдын чилдесинде каникулду кайда барып өткөрө турганы белгисиз. Ал эми Балыкчы шаардык мэриясы дал ушул калктын аялуу катмарындагы каттоодо турган бөбөктөр үчүн эс алуу уюштуруп, 100 бала лагерде эс алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мына бул күндү бөбөктөр көптөн күтүшкөн. Аптаптуу ысыкта көлгө түшүп, кумда оюндун түрүн ойноп, жаңы досторду табууга болот. Мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген жергиликтүү жетекчилерге ыраазычылыктар айтылды. Шаарыбыздын мына лагерге бара албай калган акчасы жоктор деле бар. Ушу атайын уюштуруп, ушу мэрия тарабынан уюштуруп, ушу жакшы иш-чараларды өткөрүп атыптыр. Мындан кийинки да потоктор болот дейт, экинчи, үчүнчү потоктор болот. Ушундай иш-чараларды шаардык кеңеш, шаардын социалдык камсыздоо бөлүмдөрү уюштуруп турса жакшы болор эле. Балыкчы шаарындагы аз камсыз үй бүлөнүн балдары, жетим балдары жана көп балалуу үй бүлө мүчөсү эс алууга жөнөтүлдү. Быйылкы жылы Чоктал айылындагы балдар лагерине биринчи топ менен 50 өспүрүм узатылды. Акча каражаты жергиликтүү бюджеттен атайын ушул балдар үчүн бөлүнгөн каражат менен кетип жатышат. Мындан кийин дагы бул поток келгенден кайра экинчи поток 50 баланы жөнөтөбүз. Анан 100 бала ошо менен лагерге быйыл камсыз болот. Ал эми мунун алдында да республикалык бюджеттин эсебинен мүмкүнчүлүгү чектелген жана тоголок жетим балдар үчүн алтын балалыкка да барып келишти биздин балдар. Лагерде 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар 10 күн бою эс алышат. 3 маал ысык тамагы, дене көнүгүүлөрүн жасоо, жуунуучу жайлары, балдардын коопсуздугу баардыгы тыкыр көзөмөлдөнөт. Биринчи топ келген соң экинчи топ менен дагы 50 бала эс алууга барышат. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Ысыкөл жаңылыктары, Балыкчы шаары.
Ак Суу айылында 1871 жылы курулган суу жана май тегирмени али бүгүнкү күнгө чейин сакталып, аны көрүүгө ашыгып келгендер арбын. 150 жылдык тарыхы бар жай азыркы тапта музей катары эл кызматында. Музейде дан иштетүүнүн тарыхы жана андагы колдонулган шаймандар сакталып, тегирмендерди иштетип, ун жана май чыгарууга болот. Элеттеги элди суктандырган музейди кабарчыбыз Гүлбарчын Молдоева көрүп келген. Здесь была яма такая, ниша. Стены не было, здания не было, улицы не было. И лошадь впрягалась, вот такая она уже обученная. И по команде в одну сторону, когда она крутилась. Ак Суу айылынын тургуну Сергей Мищенко 1871 жылы курулган май тегирменинин тарыхын мында келгендерге божурап айтып берүүдөн эч тажабайт. Өз кезинде бул май тегирмени кычы өсүмдүгүнөн май сыгып, узак убакыт бою айыл элинин майга болгон муктаждыктарын камсыздап турчу экен. Моется, закладывается. Видите, там дырочки, да? Ставится вот этот пенек, а на пенек ложится бревно и выдавливает масло. Музейде ушул эле жылы курулган суу тегирмени да бүгүнкү күндө тарыхый маданий мааниге ээ болгон объект катары сакталып калган. Бул тегирмендер 19-кылымдын аягында жергиликтүү эмерекчилер жана дыйкандар тарабынан курулуптур. Суу тегирмени өзүнүн уникалдуу архитектурасы жана табигый суу күчүн пайдаланган механизми менен айырмаланып турат. Тегирмендин негизги бөлүктөрү суу дөңгөлөгү, таш майдалоочу жабдуулар жана жыгач устаканалар эч өзгөрүүсүз өз калыбында сакталган. И вот весы тоже 19 века. Таразылардагы 19-кылымдагылар 1894 жылы Нижний Новгороддо жасалыптыр. Ал эми табактары колодон. Это сепаратор тех времен. Бул сүт тарткан сепаратордагы ошол жылдардагы революцияга чейин пайдаланган буюмдарга кирет. Они шкала у них не в килограммах, а в пудах и фунтах. Ну и так тут. А вот это? Это интересные вещи, сейчас я вам покажу. Вы догадаетесь. Сюда заливается каймак. И вот так вот где-то полчаса вращается. Получается май, масло и сыворотка. Потом, Саромай. Да. Это маслобойка называется. И вот таких, да, она даже пахнет маслом. Чувствуете? Да. Бүгүнкү күндө бул тарыхый жай музейге айланып келүүчүлөр үчүн ачык. Музейде тегирмендин иштөө тартиби, анын өз кезиндеги коомдук ролу жана тарыхы жөнүндө кеңири маалымат берилип, атайын экскурсиялар да уюштурулуп турат. Тарыхты чагылдырган эски буюмдарды жыйнап, аны хобби кылган коллекционер Сергей Мищенко музейдин экинчи кабатындагы ар түрдүү буюм тайымдарга толтурган. Мында 18-кылымдын башынан тарта азыркы күнгө чейинки тиричилик менен зер буюмдар жана турмуштук шаймандарды, ал тургай маанилүү документтик иш кагаздарды да кездештирүүгө болот. И вот интересная книга тех времен. Бул китепчиде араб тилиндеги жазуулар сакталган. Тагыраагы 18-кылымдарда араб тилинде Ак Суу аймагынын тургундарын каттоого алып турганын билүүгө болот. Мында ар бир жарандын үй-бүлөсү, мал жандыктары катталып турган. Было лошадей, детей, коров, овец и так далее, видите? Вот, допустим, фамилия, да? Вот, смотрите, фамилия. И что в колхозе он брал, чтобы потом знать, сколько трудодней за это вычесть. Музей ээси эми кыргыз элинин жашоо образын жана улуттук салт санасын чагылдырган чакан бөлмө ачып жатыптыр. Алдыда дагы улуттук буюмдарды сатып келип толтуруу аракетин көрөт. Бүгүнкү күндө бул музей айыл элин гана эмес, башка жактан келген коноктордун дагы кызыгуусун жаратууда. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Улан Жаныбек уулу, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу району. Бакай банк учурда финансылык операцияларды жүргүзүүнүн негизги принциптерин жайылтууда. Бүгүн ушул багытта Каракол шаарында атайын форум өткөрүлдү. Бул иш-чарада акчаны кантип алса болору жана жеке муктаждыктарды кантип канааттандыруу боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Учурда Бакай банк бизнес чөйрөсүндө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап, финансылык операцияларды жүргүзүүнүн негизги принциптери боюнча форум өткөрдү. Форумдун алкагында жеке муктаждыктар үчүн, мисалы үй, автоунаа жана башка керектүү нерселерди исламдык финансылык принциптерге таянып, сатып алуу жолдору тууралуу кеңири маалымат берилди. Иш-чарага катышкан адистер ислам каржылоосундагы арам жана адал нерселерди так ажыратуу, ошондой эле насыя алуу процессинде кандай маселелерге көңүл буруу керектигин белгилешти.
Бүгін көптөгөн банктар, атайын системалар ислам каржы боюнча каржылап иштеп атышат. Ошолордун катарында Бакай банк ислам финанс борборун ачылганда ошол жерде биз шариаттык кеңеште көзөмөлдөйбүз. Ал эми бир команда толугу менен Кыргызстан боюнча атайын каржы жаатында исламдык шариаттык нормаларга ылайыкташтырып каржыларды берип аны көзөмөлдөйт. Исламдык финансылык нерсени, каржыны бүгүн биз элге сунбасак, элдин талабы болуп жатат. Эл абдан көп талап кылып атат. Анда биз бул нерсеге альтернативаны бербесек, анда алар туура эмес жолго кириши мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсе биз атайын аракет кылып жаткан нерселерде биз максималдуу түрдө мына таза эмес, мына таза дегенди көрсөтүп берүү үчүн ушул сыяктуу институттар же болбосо банктар бүгүн иштеп атат буюрса. Ушул Бакай банк жамаат уюштуруп аткан жамаатка ушул акча тууралуу кандай пайдаланса болот? Бизге азыр дин чөйрөсүндө кредит алганга же башка нерселер болбой атат. Ошол жолу биякта туура жаңа кандай алыш максатын түшүндүрүп беришет экен. Ошого мусулмандар ошол акчаны кандай туура алышыбыз керек, кандай кайра иштетишибиз керек, ошол максатында түшүндүк. Азыр биякта Каракол шаарындагы көп бизнесмендер келиптир. Ошо бизнес чөйрөсүндөгүлөр баары бир суроо берип атышат. Ушул Бакай банктагы финансированияны кандай туура ала алабыз? Жана шариаттын өкүмү ушуга кандай болот деп ошол. Исламдын принциптерине ылайык каржылык кызматтарды сунуштоодо Бакай банк жана элдердин арасында жүргүзүлгөн жолугушуу каржы рыногундагы исламдык сегменттин өсүшүн жана бул тармактагы түшүнбөстүктөрдү жоюу үчүн жасалган кадамдарды аныктоо болду. Бул Бакай банктын алдында ачылганы, Ислам каржылоо борунун ачылганы 2018 жылдан бери иш алып барып келебиз. Анан ушул эл алдында көп баягы ислам каржылоосу эми азыркы учурда көбөйүп кетпеди, эми ар кандай бар да ошол. Анан мындай чоң банктар, мисалы Бакай окшогон, мисалы ушул эле Бакай банк банктардын арасында биринчи жолу болуп, ошол 2018 жылы өзүнүн алдында, мындайча айтканда, терезе чыгышкан. То есть терезе ислам принциптери менен иш жүргүзүүгө. Пайыздары десек, эми бул жерде баягы обычный эле традиционный банк дейбизби, ошолорго эле салыштырмалуу, мындайча айтканда, бирдей болот. Бул болгону жанагындай альтернатива. То есть биздин жөнөкөй сөз менен айтканда баягы кредитти анча-мынча жерден баягы болбойт, уруксат берилген эмес деп келе турган болсок, ошол эле учурда биз элдерге, мисалы клиенттерге альтернативаны сунушташыбыз керек. Кайсы учурда болот, кайсы учурда дал келет, кайсы учурда туура болот деген. Бул форум ислам каржылык системасынын дүйнөлүк рыноктогу маанилүүлүгүн жана анын тез өсүп жаткан сегменттеринин бири экендигин көрсөттү. Ислам финансылык принциптерди колдонуу, мусулмандар арасында адал финансылык операцияларды жүргүзүүнү камсыз кылуу жана келечекте Кудай алдында арам нерселерге кирбестен соода кылуунун жолдорун изилдөө максатында жүргүзүлүүдө. Нурдин Нурманбетов, Талгат Токтомушев, Ысыкөл жаңылыктары. Ушуну менен жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.